Assalamu alaikum, урматтуу Тескавар каналынын көрүүчүлөрү, саламатсыздарбы? Бүгүн Оштогу Грен заводдон сатыла турган үй көрсөтөбүз. Чоң көчөгө жакын жайгашкан, дарегине жакшылап көңүл буруңуздар. Биз азыр Грен заводдогу айлампанын батыш жагында, ылдыйында турабыз. Бул жагы Юго-Восток таатан тарап, ал эми бул жагы Домбута Макаренкого кетет. Бул көчө менен түз дарыянын аркы бетине Площадь тарапка өтөт. Ал жактан бери келе жатканда Акбура чайхана кафеси бар. Андан өтүп эле сиздер Нурматов көчөсүнө бул жака бурулуп киресиздер. Каналдын ылдый тарабы болуп калат. Киргенде эле мына оң жактагы 2 кабаттуу ушул үй сатууга коюлуп жатат. Жалпы жер аянты 5,5 сотук. Учурда бул үйдө эч ким жашабайт. Эл аралык бир компанияга ижарага берип коюптур. Көп жылдан бери ошол эл аралык бир компания ушул жерде ижара акы төлөп пайдаланып жатыптыр. Жашаганга, ижарага берип иштеткенге аябай жакшы шарты бар экен. Азыр биз сиздерге чекеден баарын түшүндүрүп, баяндап көрсөтүп беребиз. Чек арасы мына ушул дубалдын берки чекесинен баштап, наркы эски курулуштарга чейин барып такалат. Айланасы бүт тосулган. Көчөсү асфальт тугандар. Чоң жолдон болгону 30 метр ичкери киресиздер. Оң тарапта турат. Үй өзү 9,5 9,5 размеринде 2 кабат курулуптур. Чатыры, өстүрмөлөрү, суу түтүктөрү бардыгы кагылган экен. Сырткы фасадтагы ачык түстө декор болуптур. Бул жака үйдүн алдына кире турган чоң дарбаза. Ал эми төргө дагы бир дарбаза коюптур. Ал жактан дагы үйдүн короосуна унаа киргизсе болот экен. Бул жакта ушу көчөнүн уландысы кошуналардын үйлөрү. Газ бар, суу бар, свет бар, канализация бар, интернет линиялары бар, жарыктандыруулар бүт бары коюлуптур. Чоң көчөгө жакын, аябай локациясы сонун жерде тугандар. Анда жүрүңүздөр, мен бир катар кирип көрсөтүп чыгайын. Бисмиллахиррахманиррахим. Мына биз үйдүн короосуна кирип келдик. Жер аянты 5,5 сотук экен. Кызыл китеп бүт тиешелүү документтери бардыгы бар экен. Үйдүн алдында ушундай багы, газон аянтчасы, жашыл аянтчасы бар экен. Турник брус орнотулуптур. Бул жакта сырткы ажаткана. Төрдө болсо бир чоң залы, азыр конференц зал. Бер жагында кухнясы жана дагы бир чакан бөлмөсү бар экен. Бул эми времянка болуп калат, күнгөй бет турат тугандар. Ал эми үйдүн артында болсо очокканасы бар экен. Азыр аны дагы көрсөтүп беребиз. Үйдүн проектиси аябай жакшы экен. Келип эле кирип жашасаңыздар болот. Бир катар косметикалык ремонт кылып, эгер азыр иштетип жаткандар бошотуп чыгып кетсе. Болбосо ушул эле келишимди узартып, буларга ижарага берип койсоңуз, айына ижара акы төлөп турат. Фундамент жерден бир 70-80 см бийиктикте көтөрүлүп турат. Үйдүн алдына бүт айланасына ушундай брусчатка басып чыккан. Артында да бир 1 метрдей аралык калтырган экен. Кана кирели анда. Үйгө кирели дагы бир катар көрүп чыгалы. Чоң эшикти ачып киргенде эле бул жер мына прихожкасы көрүп турасыздар. Прихожкага ушул терезе аркылуу күндүн жарыгы аябай жакшы тиет экен. Андан өтүп экинчи чоң эшикти ачып киргенде бул ортодогу мына коридор. Сол тарапка бурулуп, аркадан өтүп экинчи кабатка чыкса болот. Ал эми түз жүргөндө бул жакта 3 бөлмөсү бар. 3 бөлмөлү менен катар көрсөтөйүн. Биринчи кабаттагы бардык эле бөлмөлөрдүн полуна жыгач кагылган. Жыгач пол. Ал эми эшиктери дагы жыгач рама эшиктер. Дуал обой, потолоктору гипсокартондон тегиз жасалган. Оң жактагы биринчи бөлмөгө киребиз. Бул ашкана. Ашкана чакан тугандар. Бул жагы кафел болуптур, суу чыгарылган, фильтр коюлган, тамак ичүүчү орундугу, ушундай шкафтары коюлган. Көрүп турасыздар, кухня мебели. Узун туурасы 3кө 2,70 экен. 2 терезелүү, бул кухня, отопление бар. Ашканасы болду. Ал эми бул жакта болсо айтмакчы, 2 бөлмө бар экен, кирме чыкма. Анын биринчиси ушул жашаганга конок бөлмөсү, ал эми иштегенге чоңураак кабинет. Көрдүңүздөр, домофонду да коюптур, дубалы боелгон. Көчө жагында бир терезеси бар, сыртында темир решеткасы менен. Туурасы 3,5 метр чыгат, ал эми узундугу 5 метр чыгат, кондиционер коюлуптур. Ичкериде дагы бир 3кө 3,5 размеринде дагы бир чакан бөлмөсү бар экен. 3,5 3,5 десек де болот. Ал эми мында болсо бир спальный, чакан бөлмө. Мунун туурасы 2,70, ал эми узундугу 3,5. 2,70ке 3,5. Мында дагы бир терезеси бар, бул батыш жагында турат.
Дубалы патологу бүт боелгон, полуна жыгач кагылган. Эми экинчи кабатка чыгабыз. Экинчи кабатка чыкпай туруп туугандар, мына тепкичке жеткенде сол жакка бурула турган болсок, бул жакта атайын гигиеналык аянтчасы бар. Күзгү раковиналары коюлган, кол жуучу жери. Бул жакта болсо, биринчи кабаттагы ажатканасы бар. Мына унитаз коюлган, отопление киргизилген, полу дубалы бүт кафел болгон. Ал эми тепкичтин сол жагы менен ылдый эки тепкич түшүп, тетик эшик менен артка очоккана жакка каттаса болот экен. Бул запасной эшик болуп калат. Эми жогору тепкич менен экинчи кабатка чыгабыз. Экинчи кабатта дагы 3 бөлмө бар. Ошол 3 бөлмөнү сиздерге чекеден көрсөтүп беребиз. Тепкичи, балясинасы дагы, периласы да бүт баары жыгач каражаттарынан жасалыптыр. Чыккан деле бул жакта 2 терезе бар экен. Ушул жер экинчи кабаттагы бир аз ички балкончосу. Түз кайра эле ушу арка эшиктен өткөндө ортодо коридор бар туугандар. Негизи жашап атканда мына ортону көрүп турасыздар. Жеңил конструкция менен тосуп койгон. Бул жер өзү холл болгон экен эле. Холл. Азыр эми ушул жеңил конструкция менен пластик менен тосуп, нар жагын бир кабинет кылып койгон. Бул чакан кабинет. Жашаганга бир жакшынакай бөлмө туугандар. Балдар үчүн 2 терезелүү. Узун туурасы бир 3,5 3,5 чыгып калат. Бул жерден сыртка бир 2 квадрат аянт бар экен, балкону бар экен, балконго чыкса болот. Прихожканын үстү. Ал эми бул жакка кире турган болсок, бул жак зал, конок бөлмөсү. Мунун туурасы 3,5 метр, ал эми узундугу 5 метр, жана астындагы эле чоң залдын үстү болуп калат. Бир терезеси бар. Мында дубалы патологу бүт боелгон, полуна ушундай көрүп турасыздар, ламинат төшөлгөн. Ал эми сол тарапка кире турган болсок, бул жакта дагы бир чоңураак бөлмөсү бар. Бул дагы зал, же болбосо спальня. Ата-энелер ушул жакка жайгашса да болот, кааласа бул жакка да жайгашса болот. 2 бөлмө тең, кенен чоң бөлмө. Узун тууралары мынаныкы бир аз чоңураак экен. 5,5-га 3,5. 2 терезелүү, дубалына обой жабыштырылган, патологу тегиз, жарыктары коюлган, отопление киргизилген, полуна линолеум төшөлгөн ушундай бир жакшынакай бөлмө. Эми биз сыртка чыгып времянкасын көрсөтөлү, кошумча курулуштарын дагы айтып берели, сиздер алыстабай туруп туруңуздар. Сыртка чыккандан кийин эми времянкасына өтөлү туугандар. Бул жакта ушу күнгөйбет курулган. Аябай жакшы 3 бөлмөлүү времянкасы, ички санузел, кухнялары менен экен. Азыр ушуну сиздерге көрсөтүп берели. Мына времянканын чоң эшиги. Ачып эле киргенде ортодо коридор. Бул жактагы бөлмөнүн, ал эми коридордун полу бүт кафел болгон, дубалдары боелгон. Оң жактан баштайбыз. Оң жакта бир аз ушундай аянтчасы бар, веранда сыяктуу. Ал эми бул жакка кире турган болсок, бул ашканасы. Ашкананын немереги да коюлган, газы да киргизилген, суусу дагы чыгарылган, дубалы боелгон, полу жыгач. Ал эми бул жакта болсо, ушу чоң үйдүн дагы, бул жакта времянканын дагы топкасы, жылуулук системасынын жүрөгү ушул жерге коюлган. Газ менен дагы, көмүр отун менен дагы, электр тогу менен дагы иштей турган печкасы коюлуптур. Бул жагы ашкана болду. Ортодо бир бөлмөсү бар. Бул азырынча склад, бирок спальный бөлмө. Көрүп турасыздар, спальный бөлмө дагы аябай жакшынакай сонун бөлмө. Бул жакка кире турган болсок, бул конференц зал. Негизи конок бөлмөсү болуп калат. Мейманкана десек болот. Азыр эми конференц зал катары иштетип атыптыр. Туурасы 5 метр, узундугу 7-8 метр чыгат экен. Бул жагына жаллаң чоң терезе коюлуптур. Дарчасы дагы өзү дагы бүт баардыгы пластик экен. Ал эми төргө барып сол жакка кире турган болсок, бул жакта ушул времянканын төрүндөгү санузели, ажатканасы. Бул болсо мына кол жуучу бөлмөсү, төрүндө болсо мына унитаз коюлган атайын ушундай ажатканасы бар. Көрдүңүздөр, эч нерсеси калган жок. Азыр очокканасындагы көрсөтөбүз. Полу кафел, дубалы боелгон, патолог Армстронг, жарыктары коюлган. Эшиктери болсо ушундай күрөң түстөгү хайтек эшиктерден коюлган. Үйдүн баасын дагы азыр жарыя кылабыз. Бул жакка жүрө турган болсок, үйдүн артында ушундай очокканасы бар. Жана тепкичтин астындагы эшиктен чыкканда ушул жерден чыкмаксыздар. Бул жакта болсо үстү тапчан экен эле. Азыр кладовка кылып ушул жерди убактылуу тосуп коюптур, бирок бул жер тапчан. Тапчандын асты кладовка. Андан өтө турган болсок, бул жак мына көрүп турасыздар, очокканасы. Бүт мына жак рабочий зонасы, стол койсо болот. Бул жагы болсо мына көрүп турасыздар, 3 очок. Нар жак чекеде печкасы бар экен.
самовар бар окшойт менимче. Чоң казан, орто казан, анан кичи казан печкалары. Бул жака чейин бүт баарын кафелдеп коюптур. Ушул жака чейин жана эт бөлө турган, башка столдорду коюп жайгаштырып койсо болот. Газ киргизилиптир. Ушул ашканасы, очокканасы туугандар. Бул жакта болсо крантан суу чыгат экен. Көрдүңүздөр, эч нерсе калган жок. Трехфазка киргизилиптир. Суу, свет, газ, канализация, отопление бүт баары интернеттен бери бардыгы бар. Жакса сүйлөшөсүздөр, келишесиздер. Мен сиздерге бардыгын көрсөтүп бергенге аракет кылдым. Мына унаа турган жердин нар жагы кошунанын дубалына чейин барып такалат. Бул жакта ошол унаа киргизген чоң дарбаза. Айланасы бүт тосулган, бүт шаардык центральный коммуникациясы менен. Үйдүн баасы $330,000 кеми бар. Жакса сүйлөшөсүздөр, келишесиздер, документтери баары так экен. Вариант жок. Нак акчага сатам деп атат. Эгер варианттарыңыздар болсо, ээси менен бир сүйлөшүп, келишип деле көрүңүздөр. Эң жакшысы бул жердин локациясы сонунда. Муну эми офис катары иштетсеңиздер да болот, кааласаңыздар. Же болбосо өзүңүздөр келип жашасаңыздар да болот, кааласаңыздар. Кандай кылсаңыздар да боло берет. Локация өтө мыкты жерде. Парк десе паркка жакын, площадь десе площадька жакын, мэрия десе мэрияга жакын, кафе ресторан десе кафе ресторанга жакын, чайхана десе артында турат. Мына артында жанында ушу частный школа. Менчик мектеп, нар жагы менчик бала бакча, Акбура жанында турат. Бул жакта болсо мамлекеттик ишканалар бар. Оң жагында Салиева мектеби, Дархан чайханасы, нар жагы Татан, бүт эле жөө эле барып келгенге аябай жакшы. Чыксаңыздар эле транспорттун түрүнөн. Анда жыйынтыктайбыз туугандар. Жакса сүйлөшүңүздөр. $330,000 кеми бар. Эртерээк аракет кылыңыздар, колдон чыгарбаңыздар. Сиз албасаңыз башка бирөө алат. Кимдир бирөөгө насип кылат. Аллах таалам кимдир бирөөнүн үй бүлөсүнүн бешенесине муну мүлк катары жазып койду иншалла. Жыйынтыктайбыз. Унааңыздарды мына чоң дарбазаны ачып бул жакка алып кирип, аркасы менен бул жакка киргизип койсоңуздар да болот экен, же болбосо төргө чейин алып барып койсо да болот экен. Үйдүн алды негизинен кенен туугандар. Жаккан болсо эртерээк сүйлөшүңүздөр, келишиңиздер. Кызматыңыздарда тез кабарчы Атакул Жалилов болду. Биз ушундай жагымдуу маалыматтарды сиздерге тез тартып жеткирип турабыз. Аманчылыкта көрүшөлү.